Ассалаумағалейкум туғандар. Назарыңыздарда базар жоқ каналы. Біз бүгінгі шығарылышта Новополовка айылынан ушундай сонун үй сатылаттыр. Ошол жөнүндө сиздерге маалымат берейин дегем. Так, бул үйдүн жайгашкан жери Бишкек шаарынын батыш тарабында, Новополовка айылы. Так, бул жолу мен айтканда өйдө жагыбызда Фрунзе көчөсү где-то 500 метр, бул жагында Зария базары бар. Ал где-то 1 километр аралыкта жайгашкан. Бул үйүзгө жакын жерде бала бакча бар, мектеп бар экен. Поликлиникада жакын жерде жайгаштыр тугандар. Азыр үйдүн иш жагын тааныштырып кетебиз сиздерге. Так, дагы айта кетчү нерсе тугандар, Ош базарына 9 километр аралыкта экен бул жер. Так, үйүбүздүн көрүнүшү ушундай. Так, үйдүн алдында навес бар экен. Ылдый жагы брусчатка. Брусчаткалар менен чапталган. Так, толугураак үйдүн ээсинен сурап, азыр маалыматтар менен сиздерди тааныштырабыз. Саламатсызбы эже? Саламатсызбы. Үй өзү 7 комната. Үй 7 комната, Өзүнчө столовый бар. Столовый бар. Это кухня, баня бар, топка бар, трехфазка. Отоплениясы свет менен да болот и твердое топливо болот. Баарын болот. Азыр иш жагынан да бир жакынан көргөзүп кетели, эже. Так, кайсыл жактан сууну көргөзөлү? Суу бар мына бу жерде, бизде скважина. Скважина, Артезиан 40 метр. 40 метрден Судан проблем вообще жок. Бул жакта суудан проблема жок экен тугандар. Лет кышында да. Тегереги айтмакчы, блок менен тосулуптур. Баары жагы оролгон, Да, полностью. Полностью документ боюнча кызыл китеп бар экен. Тегерек блок менен оролгон. Жерибиз 13 соток айтмакчы тугандар. Жерибиз 13 соток. Так. Азыр биз үйүбүздүн бир комнатасынан кирип тааныштырайлы. Бул жак бисмилла деп биринчи бөлмөсүнө киребиз. Бул бөлмөсү гостиный экен. Үйдө жагы гипсокартон бул эже? Да. Үйдө жагы гипсокартон, мондай люстралар бар экен. Тегереги обой менен чапталган. Ылдый жагы обычный пол эже? Ылдый жагы линолеум эле салыныптыр, стяжкасы бар экен. Так. Бул комнатанын узун туурасы 25 метр квадрат экен тугандар. Так. Бул жагында түз кирсек кухня бар экен ушул бөлмөдөн. Мебелдер калат эже бул жерде? Мебелдер баары калат экен. Кухнябыз шекеси кафель чапталган. Өйдө жагы мондай пластика. Тегереги мондай пластика, бул жакта пластика экен. Так, ылдый жагы кафель чапталыптыр. Андан түз кирсек, бул жакта баня бар экен, Топка. Бул жак топка, Бул печкалар бар экен. печка, бул трехфазный. Трехфазный электр менен иштейт экен, Электр менен иштейт, көмүр жакса да болот. Көмүр жаксаңыз деле болот. Тиги баня кетет. Тиги баня кетчү печка экен, Бул навайканага. Бул навайканага. Мындай тешикче. Не деп коет мына? Навайканага кириш бул жактан кирсеңиз болот, карап койсоңуз болот экен. Нан алсаңыз. Камыр жүрүп, нан Бул жерде, Я, конечно, не знаю, немножко. Кыскасы бул жерде эч ким тандыр менен иштебейт экен, ошондуктан билбейбиз тугандар. Короче, мурдагы хозяин иштетиптир. Бул жака түз киргенде. Бул жагыбызда баня бар экен. Бул баня так печка менен да иштейт и жазында аресто менен деле сууну ысытып иштетебиздер, Баняга так биринчиликте мындай бөлмө, где-то 3/3, узун туурасы 3/3дөй. Андан ары бул жакта баня бар экен. Баня тегереги кафель менен чапталган. Өйдө жагы ондай так деревня такта. Андан ары кийинки 4 бөлмөбүздү көргөзөлү. Холл, кухня и банябыз бул жакта жайгашкан. Ал эми дагы 4 комнатабыз бул жакта бар. Азыр ушул 4 комната менен сиздерди тааныштырып кетебиз. Так. Киргенде эле сол жакта бир комнатабыз бар экен. Бул жак эже эмне болот? Гардеробный, Так. Бул жагыбыз өйдө жагы гипсокартон экен, Тегереги обой менен чапталган. Бул бөлмөнүн узун туурасы 2/3дөй көрүнөт. Так. Паровое отопление бардык бөлмөлөрдө бар экен тугандар. Так, андан кийин оңго кайрылганда дагы бир бөлмөбүз бар. Бул бөлмөбүз 7 квадрат метр. Так. Тегереги шпаклевка экен. Ылдый жагы обычный жыгачтан болгон пол. Паровое отопление бар. Айта кетчү нерсе, бул үйдө Wi-Fi роутер да бар экен тугандар. Аны өзүңүздөр акча салып иштетип жүрө бересиздер. Андан кийин сол жакта бир детский бөлмө, оң жакта да бир детский бөлмө калды тугандар, тааныштырып элек.
азыр осынан баштайлы. Бул бөлмөбүз 9 метр квадрат. Тегерегі шпаклевка, терезесі пластика. Так, правый отопление бар. Өйдө жағы мындай көрүнүштү. Так, гипсокартон, бұл обычный фанера окшойт. Так. Андан ары экинчи детский бөлмөбүзгө киребиз. Бул бөлмөбүз 14 квадрат метр. Тегереги обой менен жабдылган. Өйдө жагы ушул көрүнүштү, гипсокартон. Отопление бар, терезелер пластика, лыжагы обычный жалаштан болгон пол. Так, үйүбүздө туугандар мебели бар жерлердеги мебелдер баары калат экен. Ким сатып алса, мебелдери калат полный. Эмнеси болсо баары калат. Ошол договор болот. Так, азыр сиздер менен үйдүн сырт жактарын тааныштыра кетели. Жана айтканымдай эле мебелдер, тапчан бардыгы калат экен. Кимден ким сатып алса. Так, жана айткандай эле үйүбүздүн жери 13 соттук туугандар. Мына үйүбүз бүткөндөн кийин түштүк караганда ушунча участок калып кетет экен, жер, бош жер. Так, бул жерде 2 сарай жайгашкан. Бул жагында складтар бар экен. Бул да склад экен туугандар. Анан эгер оштук туугандарыбыз алып калса, бул жакта тандыр да бар экен, даяр тандыр. Келесиз, самсыны жаап бизнести кыла бересиздер туугандар. Так, андан ары көп поле калат. Соседтер малина эгишет экен. Сиз деле малина эксеңиз болот, дагы жана башка өзүңүз калаган дыйканчылыкты кылсаңыз болот. Жерибиздин бул жагынан ал жагы көрүнүшү кыйын. Ошого сиздерге бир чекинен барып көргөзө кетейин. Так, бул жерде жүзүм бар экен, мынакей, жүзүм. Бул бош жерлерге кааласаңыз малина жана башка дарактуу, мөмөлүү дарактарды эксеңиз болот туугандар. Так, мына жерибиздин бул бурчуна жетип келдик, мынакей. Темир тосуп темир менен тосуп койгон жерден башталат биздин жердин бул жагы. Бул соседтердин үйлөрү. Бул жак соседтер. Кыскасы ушундай туугандар, үй сонун экен. Баасы $36,000 деп атат. Сүйлөшүүлөр болот экен. Кимден ким алам деп серьезный клиенттер болсо, сүйлөшүүлөр болот. Номерибиз описание жана экранда болот туугандар. Кайрылыңыздар. $36,000. Менимче $36,000 арзан деп ойлоп атам. Мен көпчүлүк жерде көрдүм азыр. $36,000 жакшынакай баа экен туугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Үйдүн жайгашкан жери дагы шаарга жакын. Ош базардан 9 км экен. 9 км аралыкта Ош базардан. Чүй көчөсүнө жакын эле. Бул жака маршруткалар да көп келет. Ушундай туугандар. Анда эмесе биздин бул чыгарылыш соңуна жетти. Каташлыктар болсо комментарийга жазыңыздар. Жаккан болсо видео лайкты басыңыздар. Дагы ушундай үйлөр жөнүндө көргүңүздөр келсе, подписация баскычын басып коюңуздар. Буюрса дагы көптөгөн үйлөрдүн маалыматтарын сиздерге тартуулайбыз. Кийинки чыгарылышка чейин туугандар анда.